Assalamu alaikum урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Ноокаттын Кеңеш айылында турабыз. Бул Кеңеш айылы Кыргыз Ата тарапта жайгашкан. Ушул айылда өзүңүздөр көрүп тургандай жоон жолпу келген. Ушундай өзү чоң болсо дагы жеңил алып жүргөн өзүн Тайсон кайманатындагы бұл 5 жаштағы 2 асыятты сіздерге тартып көргөзүп берели туғандар. Атты көрүңүздөр, аттын баасын айтабыз. Андыктан туғандар биз менен чогуу болуп аттын өнөрүн көрөлү. Аттын ээсине суроолорду берели мынакей туғандар. Аттын боюн алдыда өлчөп сіздерге көргөзүп бердик. Эми бул жоон жолпу келген аттын буту колун тарталы, аттын көкүрөгүн өзүңүздөр көрүп тургандай аттын баарын сиздерге тартып көргөзүп беребиз. Бул аттын пародасын сурайлы. Мынакей туугандар, бул аттын пародасы Россия жылкысы менен Кара Байырдын аргынынан тараган. Бул атты Тайсонду көрүп турасыңар туугандар. Аттын өнөрүн сурайлы туугандар. Бул ат улакка чабылганбы анча-мынча? Былтыр чабылган, а? Ошондо жаңасында чабылып турду, а? Мында кирип чыгышы кандай? Жакшы, жүрөктүү атпы? Баарына каккан жерге жетет да. Каккан жерге жетет. Күлүктүгүчү? Күлүктүгүндө гап жок. Гап жок. Мынакей туугандар, бул ат ушундай чоң болгону менен күлүктүгүнө сөз жок экен. Жооштугу кандай? Жооштугу? Жоошпу? Такага турушу? Баары жош, а? Мынакей туугандар, атты минип турган жигит, аттын ээси өзүнүн дагы бою узун бала экен. Мынакей көрүп турасыздар, узун болгону менен бул аттын чоңдугу мынакей азан айтып атат азыр. Мынакей достор, кайрадан баштайбыз. Бул аттын азыр жооштугун, такага турушун сурап көрдүк. Такага турушу аябай жоошат экен. Мынакей туугандар. Бул азыр такасы эскирип калган такабы, а? 2 ай болду. 2 ай болду калганына. Мындай суутууну баштадыңарбы же жокпу? Баштап койдук. Суут баштадыңар. Канчадан жем жеди быйыл? 4 килограмм арпабы же кандай? Жүгөрү жеп атпын ал жерде. Мака кеңир экен туугандар. Ошондуктан бул 4 килограмм жеген Тайсон суутканыңарга канча күн болуп калды? Баштаганыңарга? 1,5 айдай. Мындай аттын басыгы, мындай ден соолугуна жооппу, а? Эч жеринде айыбы жок, а? Айып жок. Эч жеринде айып жок. Болгону суутуп гана чабыш керек экен да. Мынакей туугандар, аттын турган турпаты ушул. Азыр бир бул жака бастырып көрөлү. Аттын басыгын көрүңүздөр туугандар. Үйүргө коюлган эмес. Үйүргө коюлган эмес. Үйүргө үйрөтүп улакка качырып чабылган ат экен. Дагы жакшы тарбиялап туугандар. Бул өтө жоон келген Россия жылкысы менен Кара Байырдын аргынынан тараган бул атты көрүңүздөр. Аттын мынакей күлүктүгү өтө күлүк экен. Мындай ордунан бурулушу, кыскасы атка баа берип достор, мынакей караңыздар. Көрсөңүздөр болот. Азыр кыска аралыкка дагы кичине чаптырып көрөйүн туугандар. Ошол жерден бир кой берчи. Мынакей достор көрүңүздөр. Мынакей достор. Боло берет, эки жакка тең кой бере бергин. Атты көрүп, атка баа берип, бул аттын эми баасын айталы. Баасы туугандар $5000 тоголок деп атап атат. $5000 бул сом менен эсептегенде 400 000 сом кеми бар деп коюптур. 400 000 сомго. Долларга $5000. Ушул бою 1,70 чамалаган Тайсон, жоон жолпу келген Тайсон 400 000 сомго бааланып атат туугандар. Анда эмесе бул атты келип көрүп кетүү үчүн Ноокаттын Кеңеш айылына келесиздер. Кеңеш айылынын кире бериши 7-үйгө келип, бул жердеги Тайсон кайманатындагы $5000 жоон атты көрсөңүздөр болот туугандар. Мен алдыда номерлерди коюп өттүм. Ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул атты туугандар бирде билесиздер, 1 ай мурун Аксы тараптан бир атты тартып мелеп Пуля деген кайманатындагы ошол атка өтө окшош экен. Ошол атка түспөлдөш
Бул атты дагы көрүңүздөр туугандар. Ошол аттан кем калышпаган. Бул Тайсонду бүгүн сиздерге тартып көргөзүп атам. Анда эмесе туугандар, бүгүнкү чыгарылыш ушул Тайсон менен жыйынтыкталат туугандар. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө алдыдан номерлерге чалып, аттын ээси менен байланышып, айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот. Ошондуктан туугандар, атка баа берип, ат кандай экенин комментарийге жазып, өзүңүздүн оюңузду, сыныңызды бул алдыдагы комментарийге жазсаңыздар болот. Мынакей туугандар, анда эмесе саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.